Данное видео было снято на основе реальных событий. Бул мен Асел. Мен сиздерге башынан өткөн окуяны айтып берейин депчи. Мен өзү карапайым эле үйдө чоңоюп өстүм. Биз жашаган аймак шаардан өтө эле алыс жайгашкан жаңы конуштардын бири болуп саналат. Биздин айылда баардыгы бир туугандай ынтымактуу. Ар дайым ар кандай иш-чара, шаң-шөкөт түрдө өткөрүп келишет. А бул болсо менин үй бүлөм мага абдан жагат. Алар ар дайым мага көмөк көрсөтүп келет. Мен үй бүлөмдү ушунчалык жакшы көрөм. Алар менин табылгыс байлыктарым. Бирок чынында мен өз атамдан коркуп, ал бир туруп эле башка адамга айланат. Мен ошондо өз атамды тааныбай калам. Ал зөөкүр, ал апамды урушуп, анан болор болбос нерсеге эжелериме кол көтөрүп турат. Анысыз келгенси байкемдин атамдан ашып түшөт. Ал дагы эжелеримди өзүнүн кайшы менен сабап салат. Эжелеримдин колдору эч нерсеге жараксыз болуп калган күндөр да болгон. Атам болсо күн сайын кыздын жумушу тамак жасоо, үйдө отуруу деп бизди эч жака чыгарбайт. Эжелерим болсо мектепти аяктагандан кийин атам аларды жакындап турмушка чыгасың деп жогорку окуу жайына окутпай койгон. Эжем бул нерсеге аябай капаланып, бир жума ыйлап күн өткөргөн. Мен бул нерсени биздин үй бүлөдө эле болот экен деп ойлосом, баягы мен ынтымактуу деген айылыбызда да ушундай караңгы, ушундай эскини ойлогон адамдар көп экен. Мисалы менин курбу кызымды атасы мектепке жибербейт. А мен болсо ар дайым кубанып келгем. Биздин үй бүлө эң жакшы деп. Бирок кубанычым көпкө созулган жок. Мен күн сайын өз атамдан жана агамдан коркуп турам. Качан мени уруп салат экен деп. Жана да мен мектепти бүтүргөндө атам мени окутпай коебу деп. Закон определяет семейное насилие как любое умышленное действие одного члена семьи в отношении другого, если это действие ущемляет законные права и свободы члена семьи, причиняет ему физические или психические страдания и наносит моральный вред, либо содержит угрозу физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена семьи. Отметим, что Министерство внутренних дел ежегодно регистрирует до 10 тысяч телефонных звонков в связи с семейными конфликтами.